Камчыбек Ташиев жубайы менен ооруканага түштү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев жана анын жубайы ооруканага жаткырылды. Маалыматты саясатчынын бир тууган иниси Шайырбек Ташиев ырастады. Анын айтымында агасы алгач өз үйүндө ооруп, дене табы көтөрүлгөн. Кечээ 3-июлда борбордук ооруканалардын бирине көрүнүшкөндө 2 тараптуу пневмония болгону аныкталган. Бүгүн агабызды ооруканага жаткырдык. Буга чейин жеңем да пневмониядан улам ооруканага жаткан болчу, деди Шайырбек Ташиев. Булак турмуш KG. Назира Айтбекова 22 жыл көрбөгөн атамды издеп бардым. Биресе титиреп, биресе кооптонуп, биресе толкунданып бараттым. Бул менин атам. 22 жыл көрбөгөн атамды издеп бардым. Көрөрмандарым атаңыз балама сабак берет деп жазып турушчу. Алардан даректи алдым дагы жөнөдүм. Жанымда 2 дос балам бар. Алар көзү тирүүсүндө көрүп сүйлөшүп кал. Өзүңө эле жакшы болот. Жүрөгүң ылдыйлайт деп шыкактап жатышты. Биресе титиреп, биресе кооптонуп, биресе толкунданып бараттым. Атаң жаман. Сөзүн көп укканым менен ал мен үчүн болуп көрбөгөндөй мыкты болчу. Сыртымдан билгизбегеним менен ичимде сагынып, куса болуп жүрдүм. Бала чагымда бул күнүмдү аябай күтчүмүн. Маңдайына чыгып алып, таарынып, жектеп, урушуп атканымды элестеттим далай. Ал менин келеримди билген эмес. Көрманым менен чалыштым да башка шылтоо менен чакырып чыкты эшикке. Мени күтпөгөн жаны, өңү бузулуп, титиреп чыкты атам. Жайдары учураштым. Маңдайымда таң калып тиктеп турдум. Анын үнү, өңү, кыялы баары ачылыш болду мен үчүн. 22 жылда унутканга үлгүрүптүрмүн. Бизден кетип атканда жаш болчу. Ак аралап, тиши түшүп, өңү азып, такыр башка адам турду. Ичимде кыпындайда таарыныч жок, урушкум да келген жок. Жыргап турдук, каткырдык. Кызым, балмуздак алып берейинби деди. А мен ага кийим алып бердим. Ошентип коштоштук. Ичим кадимкидей бошоп, 22 жыл кармап жүргөн таарынычым кеткендей жыргап бараттым. Ата, энени же баланы тандоого мүмкүн эмес экен. Тагдырдагы такыр өзгөртө албаган учурларың ушул. Катасы жазыгы бар. Аларда пенде. Кечирбей кайда барабыз? Кечирдим. Ата энем мени кечирсин. Балким билип билбей көңүлдөрүн ооруткан чыгармын. Булак аргумент KG. Саясатчы Камчыбек Ташиев оор абалда. Саясатчы экс-депутат Камчыбек Ташиевдин абалы оор. Бул тууралуу анын уулу Таймураз ырастаганын Ташиевке таандык делинген Регион каналынын журналисти Өткүрбек Рахманов маалымдады. Камчыбек Ташиев агабыздын ден соолугунун абалынын кыжаалат болуп, тынымсыз сурап жаткан урматтуу мекендештер. Азыр эле уулу Таймураз Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтин абалы оор экенин айтты. Кудай шыпа берсин деп жазды ал социалдык тармактагы жеке баракчасына. Булак аргумент KG сайты. Кайрат Пиримбердиев ырчы. Жалганыңда алганыңда жетишет. Келечек арзан баага кеткени да жетишет. Белгилүү ырчы Кайрат Пиримбердиев шайлоо боюнча нааразычылыгын ырга салып, жетишет аттуу чыгармасын жазды. Автордук чыгармасын ырчы Instagram социалдык тармагындагы баракчасына жүктөгөн. Жетишет автордук чыгарма, түнү менен уктабай жаздым деп жазган ырчы. Жетишет жалганыңда алганыңда жетишет. Жетишет эл алдында жагалданганың жетишет. Жетпейби байлыгыңда, бийлигиңда жетпейби? Сезбейби карапайым кыйналганың сезбейби? Чечпейби эл көйгөйүн чече алчулар чечпейби? Кетпейби же болбосо чече албаса кетпейби? Жетишет шайлоо алдында акча алганың жетишет. Келечек арзан баага кеткени да жетишет деп ырдаган Кайрат Пиримбердиев буга чейин шайлоо убагындагы кемчиликтерге токтолуп, эми жети өлчөп бир кесүүгө мезгил келгенин айтты. Булак Кыргыз Today KG сайты. Дарыгерлерге 10 000, медайымдарга 5 000 сомдон Өмүрбек Бабанов медициналык кызматкерлердин эсебине акча котороорун айтты. Экс-депутат Өмүрбек Бабанов медицина тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап 5 миллион сом акча котороорун билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дарыгерлерибизди кызматтык күнү менен чын дилимден куттуктап кетким келет. Биз баарыбыз сиздерге таазим кылабыз. Кыргыздарга болгон боорукердигиңиздер, камкордугуңуздар үчүн ыраазычылык билдирип, мен келе жаткан аптада 5 миллион сомду дарыгерлердин өз эсептерине которуп берем.
Орточо эсеп менен 700-800 медкызматкер акча алат. Анда дарыгерлерге 10 000 сомдон жана медайымдарга 5 000 сомдон берилет. Учурда мекемелерди жана тизмелерди аныктап жатабыз. Бул дагы такталат. Азырынча улуттук госпиталь, эне жана баланы коргоо улуттук борбору, улуттук фтизиатрия борбору, улуттук онкология жана гематология борбору, республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасы тизмеге кирди деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Өмүрбек Бабанов убактылуу оорукана кылуу үчүн берилген мейманканада иштеп жаткан 5 дарыгердин жана 15 медайымдын айлыгын төлөп, медициналык персоналды жатакана жана 3 маал акысыз тамак менен камсыз кылаары айтылган. Булак Супер КЖ сайты. Өзүмдүн күнөөм бар. Мойнуна дөңгөлөк илинген аялдын соттон кийинки билдирүүсү. Сузак районунда мойнуна дөңгөлөк илинип, жолдошу тарабынан зомбулукка кабылган Дилраба коомчулукту терс пикирлерди жазбоого чакырды. Ал жолдошу камакка алынса үй бүлөсү бузулаарын, андай жашоону каалабай турганын айтты. Мен 3 күн туруп алдым. Эжемдикинде. Жолдошум үйдө жалгыз болуп калды. Курсагы ачты. Ошон үчүн ачууга алдырып койду. Видеону тартып, эжеме гана жөнөтөөрүн айтты. Мен макул болдум. Менин да күнөөм бар. Эжеме жөнөтүптүр. Чай куюп жатса эле үйгө эжемдер кирип келишти. Эми 1-2 мүнөттө болгон окуя коомчулукка жайылып, биздин үй бүлөгө ар кандай терс пикирлер айтылып жатат. Кайын журтум тарабынан эч кандай кысым болгон жок. Саламаттыгыма зыян келген жок. Жакшы эле жашап жатабыз. Күйөөм кеткенден баштап жалгыз жашап, кошуналарымды шерик болуп жатууга чакырып жаттым. Кыйналдым. 22 күн жолдошум убактылуу кармоочу жайда жатты. Ал камалып кетсе, кимге пайда, кимге зыян? Мага үй бүлөмдүн бүтүндүгү керек. Мен да үй бүлөмдү сакташым керек. Соттор шарттуу түрдө 2 жыл берди. Ушунчалыгына да шүгүр. Мен ошол окуядан бери эле жолдошумду кечиргенимди айтып келе жатам, деди Дилраба. Буга чейин Акпресс Жалал-Абадта Дилраба жалгыз эмес, ураанынын астында маалымат жыйын өткөргөн. Социалдык тармактарда да аялдарга карата зомбулукка каршы флешмоб акциялар өтүп эле жатат. Буга чейин Турмуш басылмасы Сузак районунда жубайынын мойнуна дөңгөлөк илип, ур токмокко алган киши үй камагына чыкканын жазган. Жалал-Абад облустук сотунун басма сөз катчысы билдиргендей, Сузак райондук сотунун 2-июлдагы өкүмүндө жабырлануучунун берген тосма арызы, пробация органдын берген баяндамасы эске алынган. Анда айыпталуучу Жазык кодексинин 144-бернесинин 2-бөлүгүнүн 2-пункту, башкача айтканда уруп согуп кыйноо пункту менен күнөөлүү деп табылып, 4 жылга эркиндигинен ажыратылган. Бирок Жазык кодексинин 83-бернесинин негизинде 2 жыл пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөөдөн бошотулган. Буга чейин Сузактык Дилраба кирпич салынган 2 дөңгөлөктү мойнуна илип, колдорун байлап, үстүнө суу чачкан жолдошун кечиргенин айткан. Дилраба айымдын айтымында, жолдошу ачык сүйлөгөн, жакшы адам, эл талкуулап жаткандай мыкаачы жаман адам эмес. Булак Турмуш КЖ. Малик Аликеев ичимдик ичип оорукананын тартиптерине баш ийбей жатат. Белгилүү ырчы Малик Аликеев ичимдик ичип оорукананын тартиптерине баш ийбей жатат. Бул тууралуу Бишкек шаарындагы номер 4-ооруканасынан Коом пресс сайтына билдирген. Малик Аликеевке операция жасалды. Ал жамбаш сөөгүнө коюлуучу аппаратка 70 000 сом акча коротту. Калган бардыгын оорукананын атынан бекер болууда. Бизден сырткары президент, парламенттин төрагасы, маданият, маалымат жана туризм министрлиги, ошондой эле кайдыгер карабаган адамдар, ырчылар ага абдан көп акчалай жана моралдык жардам көрсөтүштү. Эми болсо күнүнө ичимдик ичип, оорукананын тартиптерине баш ийбей, чыр салып жатат. Азыркы кырдаалга байланыштуу биз оорулууларды көрүп келгендерди киргизбей жатсак, ар кимди чакырган адат таап алды. Дарыгерлерге дагы орой мамиле жасоодо. Негизи Малик Аликеевди операцияга көпкө даярдадык. Денеде кальций жок болсо, коюлган темирди кармай албай калат. Арак кальцийдин эң чоң душманы. Арак ичкен адамдын кальций дароо жуулуп кетет. Бирок аны чогултуу абдан оор иш. Өзү деле ден соолугун ойлонбой жатат. Бул абдан өкүнүчтүү болууда. Чыгарып жибергенге дагы болбойт. Оорулуунун абалы азырынча үйгө чыга тургандай эмес. Биз муну менен ырчыны жамандайлы деген жерибиз жок. Болгону анын өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жатканын коомчулук билүүсүн кааладык. Басып сакайып кетсин деген аракетибизди текке кетиргени турат, деп айтылат маалыматта. Булак Коом пресс сайты.
Кара Балтада 4-кабаттан кулаган 1 жаштагы наристе аман калды. Кара Балта шаарында 1 жаштагы бала 4-кабаттан кулап аман калды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Окуя 30-июнь күнү болжол менен саат 20:00 чамасында Отурбаев кварталында болгон. Кошуналардын айтымында бала ашкананын терезесинен кулап кеткен. Кечинде биз башка үйдүн жашоочуларындай эле короодо болчубуз. Бир убакта кыйкырыктарды угуп калдык. Мен кошуналардын номер 27-үйдүн алдына чуркашканын көрдүм. Ал жакта жерде кичинекей бала жатыптыр. Андан кийин баланын апасы чуркап чыгып алып кетти. Бир аздан кийин тез жардам кызматы келип, эни баланы алып кетишти, деди Отурбаев кварталынын жашоочусу Валентина Иванова. Тез жардам кызматы 2019-жылы төрөлгөн баланы аймактык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө саат 20:40 чамасында жеткиришкен. Баланын апасы наристеси 5 кабаттуу үйдүн 4-кабатынан кулап кеткенин айткан. Алгач бала баш мээсинен жана көкүрөгүнөн жаракат алган. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, баланын апасы 1998-жылы туулган, эч жерде иштебейт. Баланын атасы 1996-жылы туулган, медреседе мугалим болуп эмгектенет. Кулаган бала үй бүлөнүн тонуулу. Баланын апасы окуя кандайча болуп кеткенин түшүнбөй калганын билдирген. Анын айтымында батирдин ичи ысык болуп наристеси менен бирге ачылып турган терезеге барган. Терезеде тор бар болчу. Бир убакта эле бала терезеден кулап кеткен. Кийинчерээк баланы жандандыруу бөлүмүнөн сыныктар бөлүмүнө которушканы белгилүү болду. Жайыл райондук аймактык ооруканасынын сыныктар бөлүмүнүн башчысы Манасбек Ахматов наристеге баш мээсинен жаракат алган деген диагноз коюлганын айтты. Баш мээге кандын уюп калышы, суроо жаратып жаткан. Колу буту жабыркаган эмес. 1-июлда томографиянын жыйынтыгында баш мээсинде гематома аныкталган жок. Азыр баланын абалы канааттандырарлык, бирок катуу коркуп калган. Түндө жакшы уктай албай жатат. Менин көп жылдык тажрыйбамда мындай 4-кабаттан кулап эч жери сынбаган учур биринчи жолу болууда. Негизи колу буту, жамбаш сөөгү сынат. Менин божомолум боюнча бала кулап баратканда бир нерсени кармоого жетишип, ал жерге кулоо күчүн азайтууга алып келген, деди Манасбек Ахматов. Булак турмуш KG.